Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жалпы облус элин жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Ал эми куттуктоодо төмөнкүчө айтылат. Урматтуу Баткен облусунун тургундары, баарыңыздарды босогодо турган 2023 жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Алайым жаңы жыл биздин облус үчүн жакшылыктын жылы болсун. Өрүк зарлуу, өрүнүбүз өнүксүн, өссүн. Элибизде токчулук, молчулук болсун. Жергебизде ар дайым тынчтык болуп, элибиз бардар жашоодо жашасын. Узап бара жаткан жылда облуста олуттуу окуялар менен коштолгон жыл катары эсте калды. Көптөгөн тургундарыбыз жапа чегип, кайгы тартты. Бирок аймакта туруктуулук сакталып, элибиз биримдигин, ынтымагын көрсөтө алды. Бул күндөрү шейит кеткендер эч качан эстен кетпейт. Алдыда облус эли үчүн жасала турган жумуштар арбын. Аларды аткаруу үчүн бир топ жакшы максаттар бар. Биз алдыңкы убактарда мына ушул маселелерди чечүү жана жеңилдетүүнүн үстүндө иштөөгө тийишпиз. Эң башкысы ар бирибиз жүрөгүбүз менен, чын ниетибиз менен сүйгөн мамлекетти, жашоо шарты ыңгайлуу, кийинки муундарыбыз сыймыктана турган өлкөнү курууну максат кылабыз. Биз баарыбыз бир максатка, бир тилекке биригип, коомубуздун ынтымагын бекемдеп, элибиздин бакыт жашоосун камсыз кылышыбыз абзел. Жаңы жыл тарыхыбыздын жаңы барактарын ачсын. Элибизде кубаныч көп болсун. Күткөн тилектер орундалып, өлкөбүз өнүксүн. Президентибиз койгон багыт менен баарыбыз бир тилек, бир максат менен мамлекетибиздин өнүгүшүнө өз үлүшүбүздү кошолу. Жалпыңыздарды дагы бир рет кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Элибизде тынчтык, өлкөбүздө өнүгүү болсун.